Саламатсызбы достор, сиздер менен Тилек Токтогазиев. Биз азыр Чүй облусунун Кемин районунда турабыз. Баарыңар билгендей, бул жол каттамага барат. Бул жол болсо жүгөр саткан жер. Биз эмне үчүн биякта турабыз? Бул Кыргызстандын дыйканчылыгы үчүн өтө маанилүү жер. Бул жакта чуу суусу кетип барат. Чуу суусу өтүп бараткан жерде таштак жер болгон үчүн бир жылда 300 миллион куб суу жердин астына сиңип кетет. 300 миллион куб суу биздин дыйканчылыгыбыз үчүн эч кандай пайдасын алып келбейт да. Ушул 80-чи жылдары Союздун учурунда бир чоң долбоорду баштагымак да. Биякта ОЧК-2 деген долбоор башталмак эле. Ушундай эле бетондоп чуу суусунан сууну БЧКга 15,5 километр канал менен алып бармак. Жанакы 300 миллион куб сууну жерге сиңдирбей, ошол БЧКга кошуп бермек эле да. Азыркы учурда биздин БЧКга 1 секундада 60 куб суу кирет. Эгерде ушул долбоор ишке ашырылса, 1 секундада 140 куб секундада кирип калат. Эми элестеткиле, 2,3 эсе көбүрөөк суу БЧКга бергенге мүмкүнчүлүк ачылат. Азыр биз июль айында биякта турабыз. Биздин дыйканчылык үчүн дагы өтө оор учур. Көп миңдеген дыйкандар кайра чыгып эле суу жетишпегендигин айтып атышат. Ушул маселени чечиш үчүн жалгыз гана ушул бир долбоор бар. Мен бул долбоорду учурунда министр болуп иштеп жүргөн учурда 21-жылы январь айында бул долбоорду көтөрүп чыккам. Бул долбоорду башташ үчүн көп деле мындай мамлекет үчүн, өкмөт үчүн оор деле эмес. Бул долбоорду сөзсүз түрдө ишке ашырыш керек. Мен пландарым боюнча ушул долбоорду, каналды 21-жылдын аягына чейин бүтүрөм деген мындай ниетим бар эле да. Бирок тилекке каршы 2-февралда жумуштан мени алдырган үчүн бул долбоорду аягына чейин чыгара албай калдык. Достор, бул долбоорду ишке ашырганын эч кандай маселеси жок. Бул долбоор ишке ашырылса, жалпы Кыргызстандын экономикасын өндүргөнгө да жакшы жардам берет. Эмне үчүн? Анткени мына карагыла. Бул жакта Кыргызстанда ушул аймакта так ушул жерде шагыл өтө көп. Кеминде таш өзүбүздүкү, шагыл өзүбүздүкү. Цемент дагы кант цементин заводдо дагы чыгарылат. Темир дагы бизде дагы чыккан жерлер бар. Мунун долбоорду ишке ашырса, бизде дагы кошумча биздин ишканаларга жардам болот. Аларга жумуш болот. Дагы кошумча жумуш орундары пайда болот. Мультипликативдик эффект бул долбоордон өтө чоң болот. 21-жылдын 26 ноябрында Садыр Жапаров менен биргеликте ошо бир жыйынында Акылбек Жапаровдон, биздин министрлер кабинетинин төрагасынан сурады эле да. Ушул долбоор, ОЧК-2 долбоор качан башталат? Анан ага каражат барбы дегенде Акылбек Күсүнбекович айткан. 1-мартта, 22-жылдын 1-мартында бул долбоор ишке ашырылып баштайт. Ушуга биз 23 миллион доллар бөлүп беребиз деп сөз берген эле. Ушул себептен мен Акылбек Күсүнбековичке кайрылам. Акылбек Күсүнбекович, кыргызда жакшы сөз бар. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлсүн дегендей. Сиз сөз бердиңиз эле. 1-марттан баштап 23 миллион доллар берилет. Ушул канал салынып баштайт деп. Сөзүңө туруңуз. Иште аягына чейин чыгарыңыз, каналды салыңыз. Бул Кыргызстандын тарыхы үчүн өтө маанилүү долбоор. Бул долбоор 100 миң деген дыйкандар үчүн пайдасын алып келет. Бул долбоор аркылуу азыр суу жетишпеген жерлер суу жетишип, биздин айыл чарбанын өнүгүшүнө эң негизги, эң чоң салым кошо турган долбоор. Ошол үчүн Акылбек Күсүнбекович, сиз ушуну аягына чейин чыгарыңыз, акчаны бөлүп бериңиз, сөзүңө туруңуз. Урматтуу достор, эгерде сиздер үчүн дагы айыл чарба өнүгүү маанилүү болсо, сиздер дагы дыйканчылык үчүн мындай жүрөгүңөр менен күйүп турсаңар, айыл чарбанын өнүгүүсүнө тилектеш болсоңор, анда сөзсүз түрдө ушул видео менен дагы Садыр Жапаров менен Акылбек Жапаровду белгилеп, максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Келгиле коомдук пикир менен талап коелу, сөз бергендерине, пландап айтып аткандарына ошонун баарын аягына чейин реалдуу түрдө ишке ашырышсын. Килтеген өкмөт үчүн ушул 15,5 километр ушундай бир
биздин Кыргызстандагы мына таш, шагыл, бетон, цемент өзүбүздүкү болуп аткан жерде биз өзүбүз жаза албасак, анда бул килтеген өкмөт үчүн уят.